Эне тилим, эне сүтүм. Кандай гана керемет сөз. Ар бир кыргыздын уул кызы төрөлгөндө, эне сүтү менен төрөлгөндөй эле, эне тил менен өсөт. Ааламдашкан доордун агымында улуттук уңгуну сактоо учурдун өзөгү, тилибиз менен дүйнөгө таанылып жаткан тарыхыбыз, маданиятыбыз, өнөрүбүз, улуттук баалуулуктарыбыз да эне тил менен энчилеш аздектелүүсүз зарыл. Ааламдагы тилдердин арасында кыргыз тили бай жана кооз тил. Ал эми тарыхыбыз кылымдардан кылымдарды карытып улана берет. Дүйнө жүзүндө кыргыз эли жашап турганда кыргыз тилинин эч качан өчпөй тургандыгын далилдөө үчүн укмуштуу өнөрлөрүбүздү улантуу керек. Ит агытып куш салуу, бүркүт таптоо кыргыздын төл өнөрү. Бул сейрек кездешүүчү ата баба мурасын улантуудабыз. Манастан калган иш болуп, ушул жумуштарды аткарып, күнү коомчулукка алынып, керек болсо жана туристтик продукция катары да өзүнүн кызматын кыла баштады. Кол өнөрчүлүгүбүз өзүнчө бир укмуштуудай дүйнө. Жүндөн, жыгачтан жасалган нукура буюмдарды көрүп туруп таң каласың. Дагы да кийинки урпактарга калтыра турган нерсе болуп атат да. Бул нерсе өтө сонун. Кудай куткылса биз ушул урпактарга ушул кол өнөр боюнча калтырып кеткенге де биз өзүбүз ниет кылат элек. Ал эми улуттук кийимдерибизчи кызылдан бүрмө кийген, кыркалай түймө таккан, кемеңгер чачпак, кең соору кыз келиндердин сулуулугун даңазалап турат. О кыздары кыргыз болуп туулган, чагылгандай чартылдашат душманга, чейулун кыргыз кыргыз деп турган. Элдин өмүрү анын тилинде деп улуу кемеңгер Чыңгыз Айтматов айткандай, энчилеген эне тилибизди туталы. Ата баба салтын мурасын сактайлы, калктын кадыр-бактын арттыралы. Кан жаныбыз менен бүткөн ыйык тилди сүйүү ар бир адамдын атуулдук парызы.